Жалым кең чакырып берейин. Барыңар эле, кызыктыңар эле, кандай келин болосун деп. Мына жакшынакай эле келин болду. Күйөө балаңыздын жини келет. Эмне болуп атасың өзү деп сурадым да. Анан эмне дейт? Сен эмне эле болуп атасың? Не бар жок эч нерсени билбедиңби? Байкабадыңбы? Үйлөр баары жок чачылып жатат го дейт. Анан күндө эле ушундай чачып го дедим да. Анан болсо эмне болду деп эме кылсам, оору кирип бар жокту сындырып талкалап, телевизорлорду көтөрүп алып кетип, акчаны да алып кетип калыптыр деп ошентет. Мен билбепмин ошону, даже кроваттын аркага жылдырып акчаларды алып кеткен экен эле. Күйөөм эшикте ошол эмелерди отурсам, кошунам чакырат. Эмне болду экен деп барсам, кечээ обедте контейнериңер эмне болду дейт. Анан эмне болуптур десем, күйүп кетти го, элдин баары эле сүйлөп атат айылда дейт. Анан билбейм деп эле анан үйгө кирип кеттим. Анан үйгө кирип эле үйдөгүлөрдөн сурасам, контейнер баардыгы кийим кечелер менен акча менен күйүп кетти дейт. Анан үйдөгүлөр баардыгы ыраса урушту. Күйөөмдү баардыгы урушту. Кайнатам келип баарыбызды урушту. Тың болбойсуңарбы деп. Тың элебиз дедим. Анан Кудайым берет дедим. Эми өзү ал менин ишим эмес. Мен ага деле киришпейм деле, аны ойлонбойм деле. Анча кечекинде эле ойлонбодум, унутуп эле калдым. Даже ишенсеңиз, мен бүгүн туруп эле эмени ойлонгонум ошо, кофе ичсемби же чай ичсемби деп, кимсиз зыян депчи, ошону эле ойлондум.